Бүгүн да Таласка зарыл жардам келди. Бул каражаттар өпкө дем алуу, жүрөк кан тамырлары сыяктуу органдардын абалын аныктайт. Ошондой эле Таластагы мед кызматкерлерге ар кандай вирустардан коргонуучу колгап, бет кап жана антисептиктер берилди. Белгилей кетсек, Таластагы жерди иштеткен Альянс Алтын ишканасы өрөөнгө коронавирус менен күрөшүүнү колдогон жардамынын биринчи-экинчи таранышын буга чейин алып келип берген. Мындай жардам үчүн Альянс Алтын ишканасынын акционерлери Талас облусуна 10 миллион сом бөлгөн. Андан тышкары Бакубат Талас фондусу аркылуу 6 миллион сомго 6000 тестке каражат бөлдү. Ал тесттер Канададан келсе, коронавирустун илдетин 20 мүнөттүн ичинде аныктайт. Ушул ситуация башталгандан кийин, ушул эпидкырдаал мындай курчугандан кийин, албетте областной штабка кайрылганбыз. Анан кийин ушул облустук штабдын жардамы менен бүгүн Алтын Альянс компаниясы ошо жардам көрсөтүп атат. Ушул азыр келген жардамдын көпчүлүк бөлүгү ошо бизге болуп атат. Аябай сүйүнүп атабыз. Анткени бул жерде азыр келген грузтун ичинен именно прикроватный кардиомониторлор келип атат, пульс оксиметрлер келип атат. Ошонун ичинде кислородный концентратор дагы келип атат. Бизди аябай сүйүндүрүп атат. Азыр ушуну чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Бүт баары азыр түштөн кийин бардык жерлердеги территориалдык аймактык ооруканаларга жеткирилет дагы, орнотулат. Анан ошо менен биздин больницалардын бүгүнкү күндө камсыздыгы жогорулайт. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз, элдерибиз ушундай кооптуу абалда турганда биздин жер үй кенинин акционерлери демилге кылып, андан кийин Алтын Альянс компаниясы аркылуу, Бакубат фондусу аркылуу 16 миллион сом караштырды. Мына бүгүн 3-чү транш келип атат, 2 миллион 200 миң сомго. Бул жерде 6 аппарат бар. Ошол жана ооруларга жардам бере турган, өпкөнү текшере турган, жүрөктү текшере турган, адамдын пульстарын текшере турган ошол аппараттар келди. Азыр ушул келген буюмдардын бардыгын, аппараттардын бардыгын ушу тийиштүү жерлерине таркатып берели деп турабыз. Ошондо 9,8 миллион жардам келди Альянс Алтындан. Мына дагы калган жардамдардын бардыгын бат аранын ичинде жеткирип беребиз деп ойлойбуз. Мен элдин бардыгын чакырып кетет элем. Ушундай абалда баарыбыз биригип, чогуу ушул оору менен күрөшүп, ошону батыраак жок кылганга, же болбосо ачактарын тыйып салганга аракет кылышыбыз керек.